Душмандарыңа каршы согушка чыкканыңда, Кудай Теңириң аларды сенин колуңа салып берип, аларды туткунга алганында, туткундардын арасынан сулуу аялды көрүп жактырып калып, аны алгың келсе, анда аны үйүңө алып кел. Ал чачын кырдырып, тырмактарын алсын. Туткунга түшкөндөгү кийимдерин чечип, сенин үйүңдө жашап калсын. Анан 1 ай бою атасы менен энесин жоктоп ыйласын. Ошондон кийин гана сен ага жакындап күйөөсү боло аласың. Ал сенин аялың болуп калат. Эгерде ошондон кийин ал сага жакпай калса, каалаган жагына кое бер, бирок күмүшкө сатпа. Күн кылып салба, себеби сен ага зордук менен жакындагансың. Кимдин 2 аялы болсо, алардын бири сүйгөн аялы, экинчиси сүйбөгөн аялы болсо, сүйгөн аялы да сүйбөгөн аялы да ага эркек балдарды төрөп беришсе, тун уулу сүйбөгөн аялынан болсо, анда ал өз уулдарына энчи бөлүштүргөндө, сүйбөгөн аялынын тун уулунун алдында сүйгөн аялынын уулуна туңгуштукту бере албайт. Бирок сүйбөгөн аялы төрөгөн уулду тун уулум деп эсептеп, колунда болгон мал мүлкүнөн ага сүйгөн аялынын тун уулуна бергенден 2 эсе көп берсин. Анткени ал анын күч кубатынын башаты, туну. Кимдин уулу ээн баш тентек чыкса, атасынын да энесинин да тилин албаса, алар аны жазаласа да тил албаса, анда атасы менен энеси аны кармап, шаар аксакалдарына, дарбаза алдына алып келип, өздөрүнүн шаарынын аксакалдарына мындай дешсин: биздин бул балабыз тентек ээн баш чыкты, сөзүбүздү укпайт, жатып ичер, аракеч. Ошондо шаардын эли аны таш бараңга алып өлтүрсүн. Өз ичиңен жамандыкты ушинтип жок кыл. Муну ысрайылдыктар угуп, коркуп калышат.